Жұмыс қандай жүреді? Чарчабадыңыз ба? Мекен үшін, ел үшін. Бары жақсы, әрекет қыласыз. Соны сіздерді көріп қуанып жүрмін. Ел үшін, жер үшін істе. Ел үшін, жер үшін. Жер үшін қызметті қылайлаймы? Әрекет қылтауыз болсынша. Қырғызстандықтар көреді, бір сөзіңіз айтып қойсыз ба? Қайыр олар Қырғыз еліне. Ошо Қырғыз елім жол болтады, әрекет болтады. 9 сантиметр қалыңдығы, бияғы 20. Ассалаумалейкум. Амансыздар бардақтуу замандаштар. Жалпыңыздарға Ош шаарынан салам. Мына саат 10 болды. Түнгі саат 10 болса дағы түтініп жұмыс қылып іштеп жатса жұмысшылар. Ош өніксін, Қырғызстан өніксін деп мына әрекет қылып жатса. Күнгі дүйшембі күннің кешкі саат 10. Саат 10 болды. 18 август. Алымбек Татқа көчөсү тетиги. Эми бул көчө болсо Курманжанатка энебиздин атын алып турган көчө. Эки параллель көчөнүн аты аябагандай бир окумуш. Анткени тетиги көчө, могу Ош мамлекеттик университетинин алдын тарабындагы көчө, Алымбек Татка атындагы көчө болуп өзгөргөн. Эми бул көчө болсо Курманжанатка энебиздин атын алып турат. Assalamu alaikum байке. Жумуш кандай жүрүүдө? Assalamu alaikum. Келиңиз. Чачып коелу. Соңуңуз жакшыбы? Жумуш кандай жүрүүдө? Чарчабадыңызбы? Мекен үшін, ел үшін. Бары жақсы, әрекет қыласыз. Соны сіздерді көріп қуанып жүрмін. Ел үшін, жер үшін істей беріңіздер. Мықты сон азаматсыздар. Бекен болып отау? Конечно, дейсіз бе? Сон. Рахмат. Істей беріңіздер. Денсаулық берсін. Рахмат. Мен қуанып тұрғаным аябағанда сон. Анткени әрбір Ош шаарынын көчөлөрү асфальт болуп жатканы окумушта. Бул биринчи асфальт, карасаңыздар мына. Көргүзөйүн да. Карасаңыздар. Биринчи асфальт. Бекемдеп чыгып атат. Анан мунун үстүнөн экинчи катмары дагы басылат экен. Эми экинчи катмардагы асфальт басылганда элестете бериңиздер. Бекем деген. Аягында эле бекем болуп, бир сонун болуп. Окумуш. Ош мамлекеттик университетинин арткы тарабы Курманжанатка энебиздин атын алып турган көчө. Бул жакта Науглях деген кичине кафе бар, билесиздер, кафе бар. Ушул түштү тартып аткан учурум. Жумушчулар катырып бул жакта ишти кылып атышыптыр. Түнгі саат 10 дебестен ішті қылып атышыптыр. Уран байке, ассалаmu алейкум. Барсыз бе? Өзіңіз жақсы. Іш қандай жүреді? Ел үшін, жер үшін. Жер үшін қызметті қылайлаймы? Әрекет қылтауыз болсынша. Қырғызстандықтар көреді, бір сөзіңіз айтып қойсыз ба? Қайыр олар Қырғыз еліне. Ошо Қырғыз елім жол болтады, әрекет болтады. 9 сантиметр қалыңдығы, бияғы 20. 9 сантиметр қалыңдығы. Анын үстіне дағы 9 сантиметр басылады. Биринчи сулой bu. Биринчи катмар. Экинчисini эми беребиз будан кийин. Канча ал? Кудай кааласа бир жумада бүтөт. Бир жумада. Бир жумада. Демек бир жуманын ичинде экинчи катмарындагы басасыздар, э? Ооба, кудай. Ал канча сантиметр болот? Ол 8 болот. 8 сантиметр. Кеңдиги болсочу? Кеңдиги 14 жолдун. 14. Мыкты сонун. Чарчабадыңыздарбы? Эми чарчасак дагы эл үчүн дебейсизби? Эл үчүн, жер үчүн. Эртең менен жумуш канчада башталган? 7-де. Эртең мененки 7-де. Азыр саат 10 болуп калыптыр. Канчага чейин иштейсиздер эми? 12-ге чейин иштейбиз, кудай кааласа. 12-ге чейин. Аягында убакыт көп го, э? Болот секин. 6 болсо 10, 12, ар жактан 6 саат экен, э? Кудай кааласа. Бул жактан 12 саат иштесеңиздер, ошондо жалпы 15 саат, 20 саат, күн саат 3-4 чейин иштей беребиз, боло берет. бир сутка иштеп коет турсуздар, э? Бир суткага жакын, э? Кыш керек кылам. Эртең эле кыш келип калат. Бүтүрүш керек. Кыш келгенге чейин бүтүрүш керек, э? Ай азаматсыздар, баракелде. Ийгилик ага. Бул жактагы жумушчу Уран байкенин айтканын көрүп, мен аябагандай таң калдым. Мен сүрдөдүм, чынын айтайын. Мен
башка блогер же болсом башка мындай инсандардан сүрдөбөйм анчайын. Бирок ушул инсандан сүрдөдүм. Анткени айткан сөзүнө таң калдым да. Биз чарчоону эмне кылабыз? Биз бүтүрүшүбүз керек деди азырчы сөзүндөчү. Эртерээк бүтүрүп, сапаттуу кылып, эл жер үчүн иштешибиз керек дейт. Караңыздарчы. Четтерде бүткөндө дарактарды алып, анан могу дарактарды тигишкен болчу да. Анан ошол учурда эски лотоктор бар болчу могу жерде. Укаланып кеткен. Анын ордуна жаңы лоток койгон болчу. Бул жерде четтеринде асфальттын жаман болгон жерлери бар. Ошону күтүп, андан кийин болсо жаңы асфальт басылууда. Асфальт чыгарган заводдор кандай жетишип атты экен, караңыздарчы. Бул бирөө, мына экөө. Мында үчөө турат, үчүнчүсү. А төртүнчүсү болсо кетти нарага карапчы. Азыр алып келет. Кубаныч, сүйүнүч, жүрөктөгү толкундоо, аягандай күч. Мыктысыңар дегим келет ушул жигиттерчи. Ден соолук берсин. Эми акчасын алып жатат, анан ычкылдат деген эмес булчу. Бул дегени өзүбүздүн мекенибизде канча айлык алып жаткан, маяны алып жаткан белгисиз. Бирок өзүбүздүн элибиз үчүн, өзүбүздүн жерибиз үчүн кыш келсе тең кыйналабыз. Андан көрө эртерээк бүтүрөлү деген сөзү мен аябагандай бир башкача сезимдерге жетеледи. Кыскасы бул жагы Караманский жол чыракка чейин асфальт болот экен. Бүгүн саат 12 болсо 12 чейин иштеп экен. Бир тарабым асфальт, эртең аркы тарабым. Анан экинчи катмарын, экинчи слойун окший беришет экен. Түшүндүңүздөр да? Жана асфальт бутуңузга жабышат байке. Жана асфальт басып баштаган үчүн могу Достук көпүрөсүндө, анан Алай мейманканасы тарабынан пробка, жол тыгындары пайда болгон турбайбы? Ошондон улам азыркы учурда жол тыгындары пайда болуп атты. Эми кичине чыдап турсак, буюрса сабыр кылып туралы. Бардыгы алдыда. Эми биз дал ушул асфальттоо жана ошондой эле жолдун оңдоо иштерине күбө болобуз. Андыктан ушул нерселерди түздөн түз күбө болуу менен биргеликте жумушчуларга ийгилик каалайлы. Ал эми демилгөө көтөрүп, демилгейлеп ушул нерсени алдыга жылдырып жаткан президентибизге, Ош шаарынын мэрине азамат издеп жакшы колдоо кылып туралы. Алейкум, амансыздарбы ардактуу кыргыз элим? Ош шаарынан салам айтабыз. Курманжанатка энебиздин атын алып турган көчө асфальт башталды. 18 августтун кечки саат 22:30 чамасы. Саат менин оюмча ушунча болуп калды. Жерден жакшы көрүнбөйт. Жана биз келгенибизде 15 өтүп калган болчу, 10донча. Азыр 30 өтүп калды, кыйла убакыттан бери турабыз. Бул жакта көрүп сүйлөшүп кайтып. Бул жакта Ош шаарынын тургундары, коноктору көрүп, ушул нерселерди көрүп кубанып жаткан учуру. Ал эми жумушчулар мына иштеп жатышат, аракет кылып жатышат. Эң кубандырган нерсе жумушчулар өзүбүздүн ошол кыргызстандык мекендештерибиз экен. Баардыгы өзүбүздүн Кыргызстандыктар жумуш менен камсыз болуп иштеп жатышты. Kalınlığını karanlıklar. Jigit. O jigit katırıp attırdı işte azamat. Ne soğuk dersiniz bu jigitlerge? Onu versin. Asfaltı karagılatçı kalınlığını. Kalınlığını. Kısık tavır odat ne oldu kanç? Укмуш, сон. Мыналар аркы жактан өтүп атышат. Бирок бул жак
асфальттанган, эми чыдап турушса буюрса. Ертеңке мощный болуп атышат. Ар жактан, тетиги жактан трамбовка кылып, үстүн тегиздеп келип жаткан учуру. Жалпыңыздар, намазыңыздарда жакшы дуа тилектерди кылып коюңуздар. Кыргызстаныбыз өнүксүн дагы да болсо. Келечегибиз кең болсун, ардактуу кыргыз элим. Жалпыңыздарга тез, ыкчам түрдө жаңылыктарды чыгарып турган Тез Жарыя YouTube. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Анықтан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.